Азыр мына билим берүү жөнүндө талкуу жүрүп атат. Министрдин алмашканына байланыштуу. Министрлерди азыр жаңыларды алып койгондо деле эч нерсе өзгөрбөйт. Кыргызстан эгерде чукул бурулууну кааласа, анда мурдагы совковый коррупциялашкан схеманы алып ташташ керек. Анткени азыркы билим берүүгө кадрларды тартуу үчүн жакшы адистер ал жерге кирбейт. Биринчиден, аларда стаж жок, алар жалаң чет өлкөдө окуган адамдар. Алар өмүрүн ошол жакта өтүп, биякта кайдан стаж кылмакла? Бул жакта кимдердин стажы бар? Жалаң таанышы барлар, крышасы барлар. Булар каяка апарат Кыргызстанды? Жок кылат. Кедей болот, ошол бойдон жоголот. Мен мындай кылмакмын. Мен үй тапшырма деген жок кылмакмын. Эмне себептен? Азыр үй тапшырманы кимдер жасап атат? Апалар, энелер, чоң энелер, туугандар, инилер. Бала өзү жашлаган жок. Анан ошолор беш алып атат. Тил үйрөнгөн жок, математика үйрөнгөн жок. Анткени баарын бала менен отуруп жасамак беле, алар даярды берип коет, барып баа алып атат. Бул деген кылмыш, чынын айтканда, өзүн өзү алдоо. Ошондуктан үй тапшырма бербеш керек. Бала ойноп кичине эс алыш керек эртең кечен. Эме жүктөм өтө күчтүү болуп атат балага. Анан ошонун негизинде балдар окуу, билимге жек көрүү сезими пайда болуп, жадап кетип атат. Билимге жек көрүү нерсе пайда болсо, бала үйлөнбөйт. Мотивация деген өлөт. Билимге умтулбай калат. Эптеп эле баа алып жүрө бермей болуп калат. Бул мугалимдерди дагы деморализация кылып атат. Анткени алар билет. Бала өзү жасаган жок. Ата-энелер үй тапшырмасын жашап атышат. Ушуга кайдыгер карап атабыз. Токтотуш керек мындай практиканы. Бала эс алыш керек, ойнош керек. Ал эми мектепте болсо, мугалимдерге айлыктарды көтөргөндө баарына жапырт көтөрбөстөн, жыйынтыгына жараша көтөрүш керек. Жыйынтык болуш үчүн мугалим биринчи кезекте ошол жыйынтыгына умтулуш керек. Ал программаны же планды аткаруу эмес, жыйынтык болсун деп. Анткени ошол жыйынтык боюнча мугалимге баа берилет. Жыйынтык эмне? Жыйынтык ошо математикадан кандай жетишүү, же бир тилди үйрөнүү, кандайдыр бир ошол предметтен кандайдыр бир окуучу ийгиликке жетиш керек. Ошол аркылуу мугалимдин иши бааланыш керек. Бизде эмне болуп атат? Бизде мугалимди программалап салып атабыз. Ага план берген, ага ушундай метод ыкманы берген, усулдарды. Ошол планды аткарышың керек. Мугалим ошо эмне кылып атат? Ошол планды аткаруу менен алек, кагаз толтуруу менен алек. Жыйынтыгына эч ким кызыккан жок, жыйынтыгын эч ким баалаган жок. Мындай болбош керек. Жыйынтыгына жараша мугалим бааланып, же анын айлыгы көтөрүлүш керек, же болбосо кемиш керек, же болбосо бул кесипти ташташ керек. Жыйынтыгы жакшы болуш үчүн дагы ал окуу китептерине да байланыштуу. Азыр кандай болуп атат? Кандайдыр бир окуу китептерин кандайдыр бир жолдор менен бирөөлөр бекитет. Ал дагы ачык эмес. Анан ошол китептерди таңуулайт. Ал ошол китептерди жазгандар кимдер? Алар мурдагы системанын, жок болуп кеткен системаны, өлкөнү, чоң империяны кыйраткан системанын адамдары. Эми ошолордун дагы китеп жазып атат да, эми Кыргызстанды да кыйраттырыш керекпи? Анан 4-5 кишинин жазганы менен чектелбеш керек. Мугалимге эркиндик да бериш керек. Мугалим ошол өзүнүн эркиндигин пайдаланып, кайдан алат? Интернетте толтура булактар. Ошол жактан программа түзүп, ошол жактан китептерди алып, аягында жакшы жыйынтык бериш үчүн өзү умтулуш керек. Мугалимди чектеп койсоң, могу китептерди эле оку, могу китептерди оку десең, анда ал кантип жакшы жыйынтык бере алат? Бере албайт. Мисалы, кыргыз тилин алып көрөлүк. Кыргыз тилин азыр карап көрсөң, көп китептерде тил эмес, ал жерде фольклорду, тарыхты, дагы бир нерселерди кылып жасалган. Анан көбүнчө башка улуттагы адамдар, мисалы үчүн эр токум, анан ат, ушундайлардын эмне кереги бар азыр башка улуттагы адамдарга? Балдар азыр деген сүйлөшкөндү үйрөнүш керек, бири-бири менен, жөнөкөй сөздөрү менен сүйлөшө билгенди. Аларга теги эски салттарды, тарыхтын азырынча алар аны көтөрө албайт. Аны баалай албайт, аларга кызыкпайт дагы. Баалуулуктар, идеология, саясий болобу, диний болобу, кандайдыр бир улуттук болобу, ушундай бир идеологияларды кичинекей балага таңуулаган жакшы эмес. Азыр кыргыз тил болобу, кыргыз тили окутулсун. Идеологиядан тышкары,
тил гана окутулган. А биздин көп окуу китептеринде эмне болуп атат? Идеология таңууланып атат. Бүркүт салуу же улак тартыш, бул маданият. Муну чоңойгондо алар өздөрү карап, кайсынысы жакшы, аларга туура келет. Азыр негизги максат бизде кыргыз тилди өнүктүрүү, сүйлөшкөндү үйрөтүү, ошо кыргыз тилди улуттук тилге айлантыруу. Эгер аларга ушундай дагы идеологияны таңууласак, кандайдыр бир нерселерди таңууласак, барьерлер көбөйөт дагы, балдардын мындай кыргыз тилине өтүшүн мындай татаалдандырып таштап атабыз. Бул кыргыз тилинде эле айттым. Математиканы деле карасак, кургак сандар менен математиканы үйрөнө албайсың. Математиканы кандайдыр бир оюн аркылуу, кызыктыруу аркылуу, азыр толтура китептер бар, тилек каршы англисче, бирок ошону мугалим алып туруп, аны которбосо дагы ошондон алыш керек дагы, ошону колдонуш керек. Ал үчүн мугалимдин колун бошотуш керек. Ал ошол биздеги мурдагы могу китептер азыркы булар жарабайт. Алардан эмес. Өзү каалагандай ушундай мугалимдерди алып, ошолор башкалардын квалификациясын көтөрүп, жыйынтыкка умтулган, ушундай эркиндик, жыйынтыкка умтулган мугалимдерди көбөйтүп, жыйынтык жакшы бере турган ыкмаларды тандап, ошол жагына умтулушубуз керек. Антпесе азыркы мындай окуу китептери менен, азыркы ыкма менен жакшы жыйынтык чыкпайт. Албетте азыр баардыгы биздин системадан чыккан мугалимдер окутат, министрликтерде, ошо мурдагы системанын адамдары отурат, жогорку кеңеште, өкмөттө, баардык жерде. Алар менин сөзүмдү жактырышпайт. Бирок эгерде алар өзүн жеңип, ошо Кыргызстандын балдарынын келечегин ойлосо, мен айтканды аткарыш керек. Мен бул жерге баарын батырган жокмун, бирок мен айткандарын өзүмдүн оюмдан чыгарган нерсе эмес. Мен муну эл аралык билим деген Массачусетс университетинде, бул жакта мен магистратураны жактап, ошолордун айтып атам. Андан кийин мен тил саясатын Венгрияда жактагам. Эки мамлекеттин сүйлөшүүсү негизинде баргам. Ага өзүм барып калган эмесмин. Ошондуктан азыр мен айткандарым, булардын баары албетте көптөгөн адамдар эски система менен жашайт. Алар аны өзгөрткүсү келбейт, мага каршы чыгышы мүмкүн. Бирок биз деген келечекте ойлонушубуз керек. Толтура нерсенин баарын мен бул кичинекей видеого батыра албайм. Бирок бизде азыр жогоруда айткан 2-3 проблема, маселени аткарбаса, эч качан бизде билим берүү өнүкпөйт. Негизи эле билим берүү деген өзү туура эмес, билим берүү эмес. Бул деген өсүү, агартуу, тарбиялоо, образование. Бул жерде билим деген, знание деген жок да ал жерде. А бизде азыр билим берүү жана илим министри деген билим берүү, дать знание. Билим берүү деген азыркы мектеп жөн эле информация, маалымат берүү эмес болуш керек. Бул ойлонтурууну өстүрүү, адамдын өзүн өзү таанууну өстүрүү, жаратылышты, коомду, ошолордун баарына сын көз менен караштуу өстүрүү, ушул нерселерди камтыйт да негизи. Education system деп коет дүйнөлүк деңгээлде. Ошого умтулуш керек. Анан ошондой болсо деле ага дагы идеологияны чаптабаш керек. Кичинекей балдарга математика окусун, эч кандай идеология болбосун. Физиканы окусун. Дил баян жазууну окусун. Идеологиядан тышкары. Тилби, ал жерге фольклор, андай мындайды кошпостон идеологияны, тилди окусун. Ушул нерсени айтып коеюн дегем, ушул нерселер аткарылмайын жогоруда айтылган маселелер, сунуштар. Анда өзгөрбөсө катастрофага баратабыз биз азыр. Азыр биз ансы деле артта калдык. Мындан арткы убакыт жок. Мамлекеттик болуу, улут болуп сакталып калуу үчүн деле убакыт ченемиси берилбейт. Кандайдыр бир убакыт берилет. Ошол убакта эптеп калсаң калдың, калбасаң жок болот. Башкалар келет дагы, ээлейт, анан экинчи сорт болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан ушул өкмөткө, президент Жапаров башкаларга кадрды жакшылап системаны өзгөртүш үчүн жаңы мурда системада стажы жокторду, тиешелүү билими барларды тартыш керегин мен сунуш этмекчимин.